Бүгүнкү сабактын темасы банктар кантип акча жасайт. Жеке менчик банктар, башкача айтканда коммерциялык банктар пайда көрүү максатында ачылып негизделет. Муну биз жөнүндө сөз кылдык. Демек ушул жеке менчик же коммерциялык банктардын жүргүзгөн банктык операциялары же болбосо иш аракеттери экиге бөлүнөт экен. Пассивдүү жана активдүү. Пассивдүү операцияларына бул же болбосо пассивдүү милдеттемелерине эмне кирет? Милдеттемелер өздүк капитал, башкача айтканда уставдык же акционердик, эгерде ушул коммерциялык банк акционердик банк болсо, акционердик капитал кирет экен. Экинчи заемдук каражат, башкача айтканда салымдар, салымчылардын салымдары, анан кредит. Улуттук борбордук банктан биз айттык, кредитти алышат эгерде каражаты, акча каражаты жетишсиз болгон учурда. Үчүнчү, өздүк чыгарган баалуу кагаздардан түшкөн каражат. Мына ушул пассивдүү милдеттемелери же болбосо пассивдүү каражаттарына кирет экен. Андан тышкары пассивдүү операциялар же болбосо иш чараларды жүргүзөт бул коммерциялык банктар. Пассивдүү иш чараларына, операцияларына аманат салымдары кирет. Аманат салымына бул жана расчеттук же болбосо бүгүн салып эртең ала турган счетторду ачкандыгы, электрондук чектердин ачылышы, мына ушулардын баардыгы аманат салымдарына кирет экен. Андан тышкары мөөнөттүк салым. Мөөнөт дегенде белгилүү бир мөөнөткө салынат, 1 жылга салынышы мүмкүн, же болбосо жарым айга, 6 айга, 1 айга салынышы мүмкүн. Мына ушул мөөнөттүк салымдар болуп саналат экен. Үчүнчүсү сактоо салымдары. Белгилүү бир убакытка бул сактоо максатында ачылган салымдар. Кийинки акыркысы ноу деп коет. Башкача айтканда бул баардык операцияларды чогуу алып жүрө тургандай топтоо мүмкүнчүлүгү бар экен. Бул пассивдүү операциянын бул түрүндө топтоо, пайыздык ставкалар же болбосо кошула берет экен. Пайыз депозиттик ставкасы. Ошону менен бирге эле төлөмдөрдү жүгүртүү, ар кандай төлөмдөрдү, мейли коммуналдык төлөм болобу, жана башка төлөмдөрдү жүргүзүү операциялары мүмкүнчүлүккө ээ болот экен. Ал эми банктын кийинки активдүү иш чаралары же болбосо операцияларына эмнелер кирет? Эмне максатта жүргүзүлөт? Активдүү операциялар бул пайда көрүү максатында банктардын акча ресурстарын колдонуусу бул активдүү операцияларды түзөт. Активдүү операцияларына эмне кирет? Кредиттерди берүү. Жеке менчик банктардын эң негизги максатынын бири пайда көрүү максатында кредиттерди берет экен адамдарга. Андан кийин векселдерди эсептөө, өзүлөрү чыгарган векселдердин. Андан тышкары баалуу кагаздар, жанагы сертификат, миллиондук сертификат жана башка ушул сыяктуу баалуу кагаздарды чыгарат. Ошону сатуу жана сатып алуу. Андан тышкары облигацияларды чыгарганга укугу бар коммерциялык банктар. Кийинки лизинг. Лизинг жөнүндө биз мурунку сабакта сөз кылганбыз. Лизинг бул товарды же болбосо мына айыл банктары трактор болобу, комбайн болобу лизингке берип, акырындык менен анын акчасын шашпай белгилүү бир 5 жылдын ичинде же болбосо бир 2-3 жылдын ичинде төлөп, анан менчик ээси өзүнүн менчигине чыгарып алышат экен. Факторинг жана башка ушул сыяктуу операциялар бул активдүү операциялар болуп саналат экен. Демек банктардын кирешеси, банктык киреше эмнеге барабар экен? Банктык киреше кредиттик пайыздык ставканын суммасы кемитилген
салымдардын пайыздык ставкасынын суммасы. Салымдардын пайыздык же болбосо депозиттик ставканын суммасы. Мына ушуну кемитип салганда банктын кирешеси келип саналат экен, чыгат экен. Башкача айтканда, банктын пайдасын кантип табабыз? Пайдасы кирешеден чыгымдарды кемиткенде пайда келип чыгат экен. Банктын пайдасы табылат экен. Мына ушинтип бүгүн биз силер менен банктар кантип акча жасай тургандыгын, банктар жүргүзө турган активдүү, пассивдүү операциялар же болбосо иш чаралар менен тааныштык.